Жария. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу ажылык кылганын соогун алгыңыз келеби? Анда биз менен Рамазан айында умра сапарына аттаныңыз. Бизде сиз үчүн өтө сонун жеңилдиктер каралган. Биринчиси, Рамазан айын толугу менен Мекке Мединада өткөрүп, кадыр түндү, айт намазды, бүткүл дүйнөнүн төрт бурчунан топтолгон мусулман бир туугандарыбыз менен чогуу окуп, бирге майрамдап 25 күн, дээрлик бир ай ошол жакта кенен ибадат кылып кайтабыз. Мына ушунча убакытка тамак ашы менен билет баасы болгон $1650. Мындай мүмкүнчүлүк башкаларда жок. Экинчиси, эми документке деп жүгүрбөйсүз. Сиз болгону загранпаспортту гана бизге тапшырасыз. Калган баарын өзүбүз бүтүрөбүз. Үчүнчүсү, ихрам кийимин, умра китебин, аялдарга жоолук, жилет, сумка, жайнамаз, замзам суусун белекке аласыз. Эң негизгиси, сиз ибадаттарыңыздын туура аткарылуусуна чоң көмөк көрсөткөн илимдүү дамла Санжар Тыныбек уулу жетектеп барат. Мүмкүнчүлүктөн кур калбай жазылууга шашылыңыз. Учуу күнү 10 апрель. Байланыш үчүн номер 0773 691 877 0776 56 29 56. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жанакыргы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Имам Абу Ханифанын улуу шакирти Абу Юсуф Харун Рашиддин доорунда казылардын эң чоңу болгон. Ал биринчи болуп казылардын казысы жана дүйнө казыларынын казысы деген наамга ээ болгон. Ал факих жана муштахид киши эле. Абу Юсуф Якуб ибн Ибрахим өзү жөнүндө мындай дейт. Атам каза болгондо кичине бала элем. Апам мени бир кишинин колуна жардамчы кылып тапшырды. Ошондон акча таап күн көрчү элек. А мен болсо ал жерден Абу Ханифанын алдына качып барып, сабактарына катышат элем. Апам артымдан келип, колумдан кармап тиги кишинин алдына алып барып коет эле. Соң дагы апама каршы иш кылып, Абу Ханифанын сабагына бара берет элем. Бул иш кайталана бергенден апам Абу Ханифанын алдына барып мындай деди. Бул баланы бир гана жеп ийирип багам. Ошол тапкан акчама алып жедирген тамактан башка эч нерсебиз жок. Сен анын тарбиясын бузуп жатасың деди. Абу Ханифа ага: "Эй надан катын, кандай түшүнбөйсүң? Бул бала азыр илим үйрөнүп жатат. Али ушундай күндөр келет. Балаң падышалар жей турган тамактан оозанып, мисте майынан даярдалган ширин фалузач жейт" деди. Апам: "Сен каарып акылыңдан кетипсиң" деп устазымдын сөзүнө ишенбеди. Ошентип жүрүп Абу Ханифадан таалим алып калдым. Кийин казылык кылып баштаган соң, момундардын башчысы Харун Рашид доорунда айнек идиштерде фалузач шириндигин келтирип калышты. Момундардын башчысы мага: "Бул шириндиктен жеңиз. Бул шириндикти бизде дайым эле даярдай беришпейт" деди. Мен: "Бул эмне эй момундардын башчысы" деп сурадым. Ал: "Бул фалузач аттуу шириндик" дегенде мен күлүп койдум. "Ал эмне үчүн күлүп койдуңуз" деп сурады. Мен: "Аллах момундардын башчысынын өмүрүн узак кылсын, эч нерсе" дедим. Ал киши: "Жок, мага сөзсүз себебин айтышыңыз керек" деди. Мен ага Абу Ханифанын бир заманда апам айткан сөздөрүн жана болуп өткөн окуяны айтып бердим. Ошондо Харун Рашид: "Чынында илим дүйнө акыретте пайда гана алып келет, улуу даражага көтөрөт. Алла Таала Абу Ханифанын рахматын алсын. Ал киши көз көрө албай турган нерсени жүрөк көз менен көрөт эле" деди. Башка бир риваятта Абу Ханифанын алдына фалузач келтирилгенде, устазы Абу Ханифанын айткан сөздөрүн эстеп ыйлады деп келет. Мына ушул жерде мекенибизде жана чет жерде илим талап кылып жүргөн мусулман бир туугандарыбызга айтаарыбыз: талыкпай, жакшы окуп, илимиңерди өркүндөтө бергиле. Буйруса бул кыйналганыңардын акыбети кайтат. Болгону жакшылап окугула. Мусулмандарды бөлүп жарбагыла. Баарын бир келменин алдына ынтымакта чогулта турган болуп, илимиңерди өстүрүп келгиле. Акыйкатты айтууда тиги эмне дейт деген коркоктук, ылжырбайлык сыпаттарды таштап, жок дегенде устаз чубак ажыдай болгула. Болбосо ал кишиден да өткөн акыйкатты бетке айткан аалымдардан болгула. Жана эң негизгиси, келип жаныңарга сөзсүз бирден шариятты да билип амал кылган, такыбалыкты да колдон келишинче карманган, ошол эле учурда мыйзамдарды жакшы билген, окуган балдарды өзүңөргө юрист кылып алгыла. Жөн эле намаз окуган юристтин кереги жок.
Ал бир күн болбосо башка күн өзүңөргө каршы иш кылып коюусу мүмкүн. Ошондуктан канчалык такыба, канчалык динге күйөт сурап сүрүштүргүлө. Себеби азыр дежурный юристтер көп. Эмне үчүн юрист маселесин айттым. Акыйкатты айткан адамга кээде жок жерден жала иле тургандар, атайын тийишкиси келген, беттерин түзүрөк жууя албагандар, намаз окуган адамдарга кандай жашашты үйрөтүшөт. Мына ошондой коко тикенектерди жолуңдан тазалап, терип, кайра чыкпай турган кылып жанчып кете турган бул ыймандуу юрист. Ошондуктан да устаз Чубак ар бир молдонун жанында бирден юрист байлайм деген бирден бир ниети болгон. Ал ниетин аткара албай көз жумуп кете берди. Бирок сиздерге биз жеткиздик. Эми амал кылсак эч кыйналбайбыз. Алла Таала себептерин кылууга чакырат. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.